көптөн бери эле ушу азыр астыда турган представитель келип атат. Миграциянын зам экен. Сизге суроо, эмне үчүн сиз келесиз? Начальнигиз барбы, жокпу? Салмазов начальник бар, бирок мен жөнөткөм да. Жок, негизи начальник келиш керек да, туурабы? Сиз болсо замсыз. Баары сиз айтып барган вопросту начальник чечет да. Жетекчи чечиш керек да. А постоянно сиз жүрөсүз. Туура айтасыз, мен айта барайын. Айтып койсоңуз. Садыр Нуркожоевич, сиз жакындарыңызды, кудаларыңызды чоң кызматтарга дайындап жатыптырчысыз дейт. Туура эмес жазып коет. Азыртадан эле үй бүлөлүк башкарууга багыт алган жоксузбу дейт. 5 октябрда өлкөдөгү кырдаалды өзүңүздөр көрдүңүздөр, 2010 жылдагыдан дагы катуу болуп кетиши мүмкүн эле. Бирок абалды, кырдаалды колго алып, бардыгы өлкөдө бийлик жок болуп калды. Биз ошону эске алып, ошондой болбосун деп, тез арада күнү түнү дебей, бая мен колума, көз алдымда турган кадрларды, колума тийген кадрлардын баарын алмаштырдым. Биринчи лицолорду алмаштырдым, дароо тапшырма бердим. Банктардан акчалар чыгып кетпесин, чек арадан баякы качып чыгып кетишпесин, байлыктарды алып чыгып кетпесин, мародерчулук болбосун деп. Ошондо кудаларыман экөө эки жерге туруп калды. Мен муну эч жашырбаймын, муну мойнума алам. Бирок биз мамлекеттеги стабилдүүлүктү ошентип сактап калдык.